Саламатсыздарбы мекендештер, саламатсыздарбы футбол сүйүүчүлөрү. Кыргыз спорт ТВ каналы назарыңыздарды Кочкор Ата шаарына бурмакчы. Жергиликтүү Нефтчи командасы Кыргыз премьер лигасынын лидери Абдышатаны кабыл алуу алдында турат. Азыр саналуу көзөрмөндөрдөн кийин старттык ышкырык жаңырмакчы. Чындыгында Кочкор Атага өтө каардуу конок келди деп айтсак болот. Абдышата быйылкы сезондо Кыргыз премьер лигасында өтө ишенимдүү келе жатат жана азыр түздөн түз атаандаштар же болбосо 6 упай үчүн болгон таймаш деп айтсак болот. Анткени эгерде Абдышата утса Нефтчи 3 упайын жоготот, же болбосо тескерисинче Нефтчи утса анда Абдышата упайын жоготот. Ошондуктан бул жерде 6 упайлык атаандаштык орун алмакчы. Мына демек кара түстүү ток көк кийимчендер булар ошондо Нефтчи командасы, ал эми асман түстүү көк кийим менен булар Абдышата. Биз оюнчуларды тааныштырып өтөлү. Абдышата командасында Рахат Жапаров 96 номер менен дарбазада, ал эми 2 номерде Христиан Браузман, 3-чүдө команда капитаны Михаил Калухин, ошондой эле Асылбек Исхаков 8-чи, Максат Алыгулов 9-чу, Атай Жумашев ал ошондо 11 номер менен беттештик көрүп атат. Дадахан Юсупов 14-чү катар санында, Камалидин Ташиев 17, Ислам Меджитов 21, Эрнис Батырканов 23 жана Кайрат Изаков 73. Ал эми Арикан Абдурахман бул Абдышата командасынын башкы машыктыруучусу. Нефтчинин курамы Михаил Паюш 1-чи катар сан менен дарбазада, команда капитаны Аскарбек Салиев 6-чы номерде, ал эми Арген Жуматаев 7-чи, Давлетчан Баратов 8, Элдар Молдожунусов 9-чу, Акабир Тураев 10-чы номер менен, Эсенбек Үсен уулу 12, Алимбек Абдакимов 22, Аброр Кыдралиев 23, Адилет Каныбеков 77 жана Азамат Байматов 87. Нурбек Жолдошев бул Нефтчи командасынын башкы машыктыруучусу. Мына ошентип 21-чи турдагы эң маанилүү беттеш орун алып жаткан учуру кимиси ийгилик жаратат. Ага сиздер менен чогуу болосуз. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев. Бүгүнкү беттешти тейлеп аткан калыстар тобу, демек Ош шаарынан Зайниддин Алимов 1-чи категориядагы калыс, ал башкы калыстык кызмат аткарып атат. Анын 1-чи жардамчысы Бишкек шаарынан улуттук деңгээлдеги калыс Элдос Мурзабеков, ал эми 2-чи жардамчысы Ош шаарынан ФИФАнын деңгээлиндеги калыс Хусан Жалалиддинов. Резервдеги арбитр Бексултан Парпибаев, ал Кочкор Атадан спорттун калысы, анын категориясы, жана ошондой эле матчтын инспектору Бишкек шаарынан Кадырбек Чындыбеков, матчтын комиссары болсо Медет Бүргөев, бул Ош шаарынан. Дал ушундай демек расмий өкүлдөр бул беттешке демек көзөмөл салып турат. Ошентип оюн башталган учурда алгач Абдышата чабуулга чыгып көрдү, андан кийин Нефтчи жооп берди, бирок азырынча албетте гол жарала тургандай 100% ишендүү чабуулдар орун алган жок. Турнирдик тизмеде албетте Абдышата 1-чи орунда, аларда ошондо 44 упай бар, ал мезгилде жок 46 упай бар. Ал эми Нефтчи командасында 35, ортосунда албетте 11 упай айырма болуп атат. Жана Абдышата менен Нефтчи ошондо 1-чи жана 3-чү орунда жайгашкан командалар. Алайда болсо ошондо 40 упай бар. Эми беттеш тең чыкса же Абдышата упайын жоготса, бул албетте Алай командасы үчүн пайда болот. Нефтчи үчүн дагы түз беттеште демек ийгилик жаратуу алуу өтө маанилүү. Абдышата чындыгында акыркы турларда өтө жооптуу беттештерди өткөрүп атат. Буга чейин ушул 2-чи орундагы Алай менен таймашты. Алай менен болгон беттеш тең чыгуу менен жыйынтыкталды. Дал ошол беттеште эгерде ийгилик жаратып кетсе, анда дагы бир топ алыстап кетмек. Азырынча 6 упай Абдышата менен Алайдын ортосунда сакталып турат. Бул 21-чи тур, алдыда албетте беттештердин саны негизинен жетиштүү. Эң башкысы Абдышата мына ушул чемпиондук сапарын ишенимдүү улантышы керек. Ал үчүн бүгүнкү беттеште кандайдыр деңгээлде тең чыгуу деле жакшы, жок дегенде ушул артыкчылыкты сактап калуу үчүн
бирок максималдуу түрдө жеңиш үчүн өздөрүнүн мына тарыхындагы алгачкы чемпиондук үчүн аракетин ишендүү ишке ашыргысы келет. Абдышат да мына өз талаасында азырынча Айып Аянтынын жанында топту сактап турган чуруу жана прессинг өтө жакшы. Ага карабастан чабуулга мүмкүнчүлүк алгандай болду. Оң канаттан ишенимдүү азыр кирип бара жаткан оюнчу Абдышатадан бул 11 номерде Атай Жумашев. Андан кийин ал мезгилде Христиан Браузман демек түздөн түз ушундай чабуулга дагы аралашып атат. Азыр ауттан ал топту оюнга кошот. Ошондой эле Христиан Браузман топту өтө алыска ыргытаарын көрмандары жакшы билет. Жок, бул ирет жакын көнөктөш менен ойноду. Башка учурда Айып Аянттын ичине ал эч кандай маселесиз топту жүктөп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экенин буга чейин көрсөтүп жүргөн. Буштан чыгаруу ошентип ишке ашат. Жана ал үчүн ошондо стандарттык кабалды ишке ашырууга Абдышатанын оюнчусу барды. Акыркы бул эки команданын беттеши жакында эле өткөн болчу. Албетте кубокто ойногон, ал эми Кыргыз премьер-лигасынын алкагында топ азыр Айып Аянттын ичине жетип туруп жерге тийип андан кийин багытын өзгөрттү. Кыргыз премьер-лигасынын алкагында буга чейин ошондо алар 20 августта беттешкен болчу. 20 августтагы оюнда ошондо Абдышата жеңишке ээ болуп кеткен 2-1 эсебинде. Андан кийин кубокто супер кубокто таймашты. Ал беттеште дагы ошентип Абдышата демек ийгиликтүү болуп кеткен. Ошондуктан бул жакта демек Нефчи үчүн кандайдыр бир деңгээлде матч реванш жана ошол эле учурда алар эмки сезондо эл аралык турнирге катышуу мүмкүнчүлүгүнө азырынча мүмкүнчүлүгүн жоготто элек. Алай менен жок эле дегенде экинчи орун үчүн таймашты болот. Болбосо ким билет, Абдышата упайларын жоготсо биринчи орунга деле чыгуу мүмкүнчүлүгү Нефчиде сакталып атат. Азыр Нефчи стандарт кабалдан топту оюнга кошот жана Айып Аянттын ичине кирген топ ошол замат кайрадан артка сурулуп чыккан болсо азыр Аянттын ошентип сыртына кетти. Биз жеке беттешүү тууралуу сөз кылдык. Ал эми буга чейинки акыркы 5 оюнду алып карай турган болсок, бул жагынан Абдышата албетте упайларын жоготкон учур болду, бирок Нефчиге караганда бир аз ийгиликтүүрөөк. Өткөн оюнда Алай менен болгон таймашта 0-0 эсебинде тең чыккан. Абдышата ошентип буга чейинки беттеште гол жарата алган эмес. Ага чейин Карабалтан 4-0 уткан болчу. Алай менен ошол 23 август ойноп, анда Ош шаарында болгон ал беттеш. Ошондо 1-1 менен тең чыккан. Ага чейин дал ушул Нефчи менен Каганатты уткан. Нефчини 2-1, Каганатты 3-0. Ошондо 5 беттеште 2 тең чыгуу жана 3 жеңиш. Жалпысынан ошондо 11 упай чогулту. Аларга салыштырмалуу Нефчи командасы 2 ирет жеңилди. Бирөөсү дал ушул Абдышатага 1-2 менен болгон оюн. Андан сырткары Каганатка өз үйүндө жеңишти алдырып ийген. 0-1 эсебинде буга чейинки беттешин 5 күнгөйгө келип, Чүй облусуна келип өткөрдү эле Нефчи. Анда азыр болсо кооптуу абал башаламандык бул жерде орун алып атат. Жана дарбазачы Михаил Паевич топту кармады, бирок ошол учурда калысындагы ышкырыгы жаңырган болчу. Талант менен демек 5 күнгөйдө беттешти 3 октябрь күнү. Анда дал ушул Элдияр Сардарбеков жана Азамат Байматов гол жаратып, анын жыйынтыгында алар ошондо 3 упайга ээ болгон. Талант таттыктуу каршылыкты көрсөткөн эле. Эң акыркы мүнөттөрдө Азамат Байматов ошентип жеңиш голун киргизип, ал беттештин мыктуу оюнчусу аталган. Нефчинин чындыгында оюндар өтө оор болуп атат. Каганатка жеңишти алдырып ийгенин, Абдышатага, андан сырткары
демек Дордой менен болгон таймашын бирок эске алсак болот. Дордойду ишенди уткан болчу. Азыр бул жерде эч кандай эреже бузуу жок. Калыс тараптан ышкырык жаңырбастан оюн андан ары уланып кетти. Жергиликтүү күйөрмандар өз командасын алга сүрүп атат. Топ Абдышатада быйылкы сезондо Кыргыз премьер-лигасында чындыгында эң стабилдүү оюну менен келе жаткан командалардын бири. Азамат Байматов азыр башкы калыска келип кандайдыр бир сөздөрүн айтып өттү. Албетте бул жерде эреже бузуу орун алган болчу. Бирок Нефчи тараптан эмес, тагыраагы Нефчинин пайдасына эмес, Абдышаттын пайдасына чечилген. Төшү менен топту токтотуп туруп Христиан Браузман андан ары Атай Жумашевка чыгармак. Бирок Атай Жумашев ушул жерде коргоочулардан демек өтүп кете алган жок. Христиан Браузман бир топ өйдө жайгашып атат. Ал бүгүнкү беттеште коргоочу катары чыккан эмеспи? Анткени бул жерди байкап көрсөк, негизинен ал борбордук коргоочулук кызматты буга чейин улуттук курама командада деле жана ушул эле мезгилде Абдышаттын курамында деле борбордук коргоочулук кызматты аткарып келчү. Бирок акыркы бир нече оюндарда Асылбек Исқақов мисалы үчүн анын позициясында жакшы ойноп, ийгилик жаратып кеткен. Христиан Браузман оң канатта жүрөт. Демек ал борбордук коргоочу эмес, ушул капталда коргоочулук кызматты аткарып атат. Азыр болсо топ үчүн күрөш жана Нефчи Атамдаштын жарым аянтында. Ушул жерден Арген Жуматаев топту өнүктөшүнө берем деген азырынча топ абада көбүрөөк кармалып атат. Топту жерге түшүрүү керек. Ушул жерден кооптоп ал жарала жогандай эмес. Топто биринчи демек Абдышаттын коргоочусу болду. Бирок анын тепкен тобу аянттын сыртына чыгып кетти. Азырынча ылдам гол жаралган жок. Дагы бир чыгарып берүү өз максатына жетпей коргоочудан ушинтип кайтып атат. Эки команда тааныш командалардан, эски атаандаштардан деп айтсак болот. Ич ара бири-бири менен буга чейин ошондо булар 45 рет беттешкен. Дал ушул Кыргыз премьер-лигасынын алкагында. Бул албетте өтө көп таймаш деп айтсак болот. Мисал катары алсак, ошол эле Талант, же болбосо Нурбаткен, алардын тарых барактары жаңы ачылып, азыр Кыргыз премьер-лигасында жүргөн топ командалар менен эми гана демек алгачкы оюндарын өткөрүп атат. Азыр 3-чү тур башталды. Ошондо жок эле дегенде 3-чү беттештерин өткөрүп атат. Ал эми Абдышата менен Нефчи албетте тажрыйбалуу командалардан, чындыгында Кыргыз премьер-лигасындагы топ командалар деп айтсак болот. Өздөрүнүн жарым аянтынан азырынча чыга албай жатат. Бул жерде Нефчи айпанттын ичине жүктөлгөн топ канчалык бат барса ошончолук кайрадан артка кайтып кеткен болчу. Азыр болсо бул жерде Эсенбек Күлсен уулу ал артка Азамат Байматовго, Байматовдун айпанттын ичине чыгарган тобу аянттын сыртына кетти. Байматовго ыраазычылык билдирип атат. Азыр өнүктөшү чабуулга жооп бере турган чындыгында пас негизинен өтө жакшы болчу. Болгону коргоочу Абдышаттын коргоочусу бир аз кыскоолдук кылып калды. Ошонун жыйынтыгында бул эпизод демек ийгилик алып келген жок. Кезектеги чабуул, жер аркылуу пас берүү керек. Эң акыркы көз ирмемдерде демек коргоочу топту кайтарып кетти. Антпесе ушул жерден идеалдуу аралыктан сокку узатуу мүмкүнчүлүгүнө Нефчинин чабуулчусу мүмкүнчүлүк алмак. Бурчтан чыгаруу ишке ашат. Аут ошондуктан демек бул жерде стандарттык абалга Азамат Байматов келген жок. Ал эмне үчүн бул жака келген жок деген суроо жаралып атты. Көрсөк, чындыгында аут болчу. Алыскы бурчка топ жүктөлдү. Жана оюн талаасын кесип өтүп, карама каршы тарапка аянттын сыртына чыгып кетти. Христиан Браузман варианттарды издеп атат жана эң алыста жүргөн өнүктөшүн Атай Жумашевко дейин жаңылбасам, бул жерде жок.
бул 9-номерде ойногон Элдар Молдожунусов. Жок, Элдар Молдожунусов албетте ал Нефчи командасында. Демек бул Максат Алыгулов Кыргыз премьер-лигасындагы негизги демек чабуучулардын бири, бомбардирлердин тизмесинде бар албетте. Өткөн сезондо өтө жакшы ойногон, быйыл эми анчалык деңгээлде болбосо дагы, бирок стабилдүү оюну менен келе жатат. Топ оң канатка өттү. Эми диагоналдык пас карама каршы тарапка бармак. Айпаянттын четине жыйынтыгында кайрадан Нефчи топ менен. Байматов ушул жерден демек Эсенбек Күсенуулуна берген болчу. Азыр абада топ үчүн күрөш орун алып атат. Негизинен оюнун темпи бир топ жакшы. Кыргыз премьер-лигасында эң жогорку ылдамдыктагы оюнду сунуштай ала турган командалардын бири Абдышата. Нефчи үчүн андай ылдамдык бүтүүсүз эмес. Нефчи бул жагынан тажрыйбалуу оюнчулар болгондуктан кандайдыр бир маселени көрбөйт. Абдышатага чыныгы кыр көрсөтө турган азыркы учурдагы эң негизги команда да ушул Нефчи деп айтсак болот. Бири-биринен ашып кем калбаган Нефчи Абдышата ушул 21-турда демек бири-бирине каршы таймашты өткөрүп атат. Нефчи каганатка буга чейинки оюндарда жеңишти алды билген менен Дордойду утуп кеткен болчу. Бишкек шаарына келип ошондо 3-1 Дордойду жеңип алган. Бирок ошондон кийин эле каганатка жеңип калган болчу. Нефчиге кээ бир учурда ушундай стабилдүүлүк жетишпей калып атат. Каганатка утулгандан кийин кайрадан ошондо талант менен ойноду. Оор болсо дагы, бирок эң башкысы ал жакта 3 упай алганга мүмкүнчүлүк болду эле. Азыр эми ошентип Нефчи менен Абдышата жеке беттеште быйылкы сезондо ким канчалык мыкты экенин далилдөө үчүн таймашты өткөрүп атат. Азырынча эсеп сандары ачыла элек. 17-мүнөт кетүүдө ылдам голду биз көрбөй калчудайбыз. Мындай боло турган болсо, алгачкы 19-мүнөттө ошондо биз дебюттук бөлүк деп эсептей турган болсок, гол жаралганга кандайдыр бир негиз азырынча көрүнбөй атат. Нефчинин бир оюнчусу жерде жаткан учуру, андыктан топту аянттын сыртына чыгаруу керек. Ушул жерде Атай Жумашев топту сыртка тээп чыгарды. Чына калыс Нефчинин оюнчусунун жанына келбей туруп эле ошондо дарыгерлер чакырып атат. Зайниддин Алимов бүгүнкү беттештин калысы. Учурдан пайдаланып, оюнчулар бир сыйра демин басып, суусун кандырып алсын. Элдар Молдожунусов жана ошондой эле анын жанында демек Адлет Каныбеков турат. Адлет Каныбеков жаңы өсүп келе жаткан муундун негизги оюнчуларынын бири. Давлет Чамбаратов демек чабыркаган экен. Өтө тажрыйбалуу оюнчу. Абдышата да капитандык милдет аткарып жүрдү. Өткөн сезондо эмес, андан мурдагысында. Андан соң Дордойго өткөн болчу. Дордойдон ошентип Нефчиге келди. Ал дагы демек Нефчинин курамындагы өзөктүү оюнчулардын бири. Ушул жерде жабыркап калган, ошондуктан дарыгерге демек дарыгерди чакырууга аргасы болгон эле. Нефчи азыр кайрадан топту Абдышатага кайтарып берди. Фейрплей бул негизинен так эреже менен жазылган эмес эч жерде. Бирок оюнчулар дайыма ушундай мезгилде атаандашынын оюнчусу жерге кулап калган учурда топту аянттын сыртына чыгарып салса, кийин кайрадан кайтарып берет. Ал мезгилде мына Аскарбек Салиев, Нефчинин капитаны, сол канатка Эсенбек Күсенуулуну өргөн. Ал кайрадан Азамат Байматовго, Байматов кайрадан Аскар Салиевке. Прессинг бул жакта жок. Дал ушул Максат Алыгулов өзү жалгыз топко барып атат. Көз ачып жумганча карама каршы тарапка келип Айпаянттын ичине жүктөлүп кеткен эле. Жана топту Михаил Калухин көзөмөлгө алды. Акабир Тураев болсо ошол жерден бурштама топту демек бир деп талап кылды окшойт калыстан. Бирок калыс андай чечимге барган жок.
Нефтчинин коргоочуларынын деңгээли чындыгында өтө жакшы. Азыр карасаңыздар Абдышатанын оюнчуларына такыр мүмкүнчүлүк бербей атат. Кандайдыр бир маселесиз топту өздөрүнүн карамагына алып кетүүдө. Күйөрмандардын чындыгында колдоосу өтө жакшы. Байкап көрсөңүздөр, бул жерде Добулбас менен жана синхрондуу чакырыктар менен өз командасын алга сүрүп атышат. Кочкор ата Абдышат ага салыштырмалуу титулдуу команда, айрыкча Кыргыз премьер лигасында. Абдышат албетте кубокторду көбүрөөк тутту, бирок бул жагынан Нефтчи Абдышатадан ашып кем калбайт. Ал эми Кыргызстандын чемпионатын Абдышата буга чейин бир да жолу утуп көргөн эмес. Ошондуктан быйылкы сезонда алар чемпиондукка бир топ жакын болуп атат. Эми жыйынтыктоочу турларда бул Абдышатага психологиялык басым болушу ыктымал. Негизинен Абдышатанын өзүнүн оюнунун сапаты бир топ жакшы. Психологиялык абалы эле туруктуу болсо, демек быйылкы сезондо биз ошентип Кыргыз премьер лигасында дагы бир жаңы чемпионду көрүп калышыбыз ыктымал. Абдышат оң канатта топ менен. Азыр болсо Нефтчи топ үчүн талаштан Нефтчинин оюнчулары көбүрөөк болчу, андыктан алар ошондо топту өздөрүнүн карамагына алып койду. Азыр коргоочунун демек аракети менен топ коопсуз абалга жеткирилген, бирок бурчтан чыгаруу эми ишке ашат. Бул жерде ошондо Эрнис Батырканов демек чабуулга чыкмак эгерде коргоочу топтун багытын өзгөртүп кетпесе. Анткени анын дарегине чыгарылган топ болчу. Борбордук бөлүккө Айып Аянттын демек 11 метрлик чекити тарапты көздөй топ келген. Бирок андан кандайдыр бир дарбазага сокку узата тургандай мүмкүнчүлүк болгон жок. Ылдам каршы чабуул 4-4 мына ушул жерде. Азыр орун алып атат, бир аз ылдамдыгын жайлатып алгандай. Мына оң канаттан Элдар Молдожунусовго дейм, эгер жаңылбасам, азыр ушул жактан келген жыйынтыгында коргоочулар бул жерде абалды жөнгө салып кетти. Өтө ылдам топ демек Айып Аянттарга жетип барып атат. Бир карасаң Нефтчинин дарбазасына жакын жерде дагы бир көз ачышмганча карама каршы тарапка өтүп кетип атат. Адилет Каныбеков Элдар Молдожунусовго, ал эми анын сол буту менен чыгарып берген тобу ушул жерде Акабир Тураевга жетпей калды. Элдар демек оң канатта азыр ойноп жаткандай. Кристиан Буразман ал өзүнүн оң канатын кадимкидей жиреп кирип барып атат. Бул жакта Эрнис Батырканов бар болчу. Ага пастагы өрбестен башка өнөктөш аркылуу ойноону туура келген. Кристиан Буразман дарексиз Айып Аянттын ичине жүктөлгөн топ. Азыр бул курамда эң жаш оюнчулар да ушул Кристиан Буразман жана Адилет Каныбеков. Ал экөөсү Кыргыз футболунун келечеги. Буразман албетте улуттук курама командага кадимкидей чакырылып баштады. Адилет Каныбеков болсо эмнегедир аныкы бир аз кечигип атат. Бирок эртедир кечтир ушул улуттук кураманын өзөгүн түзө турган оюнчулар дал ушулар. Топ ауттан оюнга кошулат Эсенбек Үсен уулу. Абдышата деп демек күйөрмандар өз командасын алга сүрүп атат. Мына Кочкор атада демек Добулбас менен келген да ушул азыр болсо бул жерде болуп көрбөгөндөй мына үстөмдүктү Нефтчи көрсөткөнгө аракет жасады.
Ал мезгилде Абдышатан бир оюнчусу жабыркап калыптыр. Атай Жумашев бир нерсеге наразы. Коргонууда ушул жерден Абдышатан оюнчусу жабыркаган. Азыр акырындап оң канатка өтүп атат. Кристиан Браузман. Бул жерде Эрнис Батыркановдон да өйдөрөөк жайгашып алган экен. Азыр демек Эрнис өзүнүн позициясын ээледи. Дагы бир жүрүшкө өрүлгөн топ. Эми Михаил Паюш эч кандай маселесиз топту өз карамагына алып кетти. Аскар Салиев. Абдышатта прессингден толугу менен баш тартып, борбордук бөлүккө жакын жерден гана топту алып атат. Эрнис Батырканов топко келе атат, бирок аны тартып алуу үчүн эмес, жөн гана тоскоолдук кылуу үчүн келе жаткандай. Акабир Тураевдин дарегине бул жерде Элдар Молдожунусов кайрадан демек сол канатка жайгашкан экен. Албетте анын өзүнүн позициясы дал ушул жак. Ал эң пайдалуу кыймыл аракеттерди ушул сол канатта ишке ашыра алат. Арген Жуматаев азыр топту сүзүп жаткан учурда ашкырык жаңды. Демек ага чейин Адилет Ханыбеков менен азыр бул жерде Абдышатан оюнчусу ким болду экен? Атай Жумашев дейин десем, жок, ал ары жакта жүрөт. Оор кагылышуудан кийин кезектеги тыныгуу ошентип орун алып атат. Оюнчулар бир топ чарчап чалыга түштү. Анткени темп интенсивдүү болуп атат. Ошондуктан ордунан турду, беттешти. Улантат бул Дадахон Юсупов. Ал дагы Кыргыз премьер-лигасында бир нече клубтарда ойногонго жетишти. Өзү легионер, бирок ага карабастан биздин чемпионатты өтө жакшы түшүнгөн, жакшы билген оюнчулардын бири. Азамат Байматов топту демек бул жерге коюп атат. Жок, ал чыдап кетти өнөктөшүнө. Байматов демек Айпаянттын ичине киргенге аракет кылат дейм. Топто болсо Алимбек Абдакимов. Алыскы бурчка бул жерде Байматовдун азыр баш менен сокку узатылды. Жана ушул жерден каптал калысы офсайд деп атат. Оюндан сырт калып калган экен. Ал учурда Рахат Жапаров дагы жабыркады. Эки тарапта тең легионер оюнчулары дарбазада турат. Рахат Жапаров дагы, Михаил Паюш дагы. Азыр Рахат Жапаровга дарыгердин көмөгү керек болуп калды. Михаил Калухин ал эртерээк дарыгер келип көмөк көрсөтүүсүн талап кылып аткан. Ал капитандык кызматты азыр аткарып жүрөт. Занидин Алимов бул жерде оюнчуну аянттын сыртына чыгып тур деп айта албайт, анткени дарбазачы. Эгерде дарбазачы эмес болсо, анда аянттагы оюнчу болсо сыртка чыгарып коюп беттешти улантмак. Дарбазачы жабыркаган учурда албетте оюн токтоп турат. Камера эмне мынча түштүрүп атат чындыгында? Бул жерде биздин операторго бир аз ыңгайсыздык жаралып жаткан сыяктуу. Сол бутунан жабыркаган экен. Ошол эле учурда Калухин дагы дарыгердин келген мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, ал дагы бутуна демек атайын намуздатқыштан чаштырып алды. Бул кадимкидей жардам берет оюнчулар үчүн. Азыр болсо мына Дадахан Юсупов бул жерде оюнга аралашты. Жана Дадахан Юсупов бир аз өйдөрөккө жайгашкан. Топ ушул жерден оюнга кошулат. Сол канаттан чабуул орун алмак. Кошкор атада демек Нефчинин эмес, тескерисинче Абдышатанын күйөрмандарынын үнү катуураак чыгып атат. Доолбас менен дагы алар да ушул Абдышатанын күйөрмандары.
болбосо албетте Кочкор Атага чейин Кант шаарынан бир топ алыс, ушунчалык алыс жерге чейин жакшы колдоо менен барып атканы бул албетте мактоого арзый турган нерсе. Жергиликтүү күйөрмандар коноктордун үнүн негизинен басып, аларга караганда катуураак колдоо алыш керек. Эми Нефчи жаңы команда болсо түшүнсөк болмок бирок Нефчи эң тажрыйбалуу, тарыхы бай командалардын бири. Бирок Абдышатан күйөрмандары саны аз болсо деле өтө активдүү болуп атат. Экинчи кабатта анын азыр башы менен сокку затты Акабир Тураев, бирок сокку таамай да болгон жок, жана ошол эле учурда анын кубаттуулугу деле жок болчу. Алгачкы жарым саат ошентип артта калды. Ал эми 100% гол жаратуу эки тарапта тең азырынча орун ала элек. Аскарбек Салиевке каршы эреже бузуу. Эсеп 0-0. Арткы фонду карап көрсөңүздөр, ал жакта чоң демек эсеп тактасы турат электрондук. Ал жакта да 0-0, жана биздин монитордо да 0-0 эсеп сандары. Ушундай бири-биринен ашып кем калбаган тажрыйбалуу командалар туш келген учурда алардын коргонуусун жарып өтүү өтө кыйын. Ошондуктан азыр заманбап футболдо стабилдүү гол киргизген оюнчулар өтө бааланат. Эмне үчүн алар бааланып атат? Себеби топ чемпионаттарда коргоочулардын деңгээли өтө жогору. Ушунчалык коргоочулар мыкты, андыктан оңой менен бардык чабуучулар дайыма гол жарата бербейт. Ошондуктан эң мыкты коргоочулардан дагы демек алардын кайсы алга калтырып, чабуулга чыгып кете турган чабуучулар чындыгында болуп көрбөгөндөй кымбатка бааланат, жана оюндун сапаты боюнча дагы өтө баалуу алар. Азыркы учурда Мбаппе, Холланд, Левандовский мисалы үчүн кандай ишендүү оюндар жүргүзүп атат. Карим Бензема анын экинчи жаштыгы келип, ал дагы акыркы сезондордо бир топ ишенимдүү. Ал эми Роналдо болсо азыркы учурда көп жада калса старттык курамга деле көп чыкпай калды. Көп эмес, такыр эле акыркы оюндарда чыкпай келет. Манчестер Юнайтедде ушул сыяктуу эми биз албетте азыр мыкты чабуучулар тууралуу сөз кылып атабыз. Месси болсо ал дайыма чыгып келе жатат, бирок акырындап алардын ордун баса турган ушундай мыкты чабуучулар да орун алууда. Эми Кыргыз премьер лигасында болсо бул жакта көзгө басар оюнчулар албетте бар, бирок көз көрүнө ушул ишенимдүү дайыма стабилдүү түрдө оюн талаасына чыкса гол алып келген оюнчулар өтө көп эмес. Абдышатада мисалы үчүн өткөн оюнда 0-0 менен тең ойноду. Алайда Абдышатанын курамында голдорго жооп бере турган оюнчулар кимдер? Бул ошол эле Эрнис Батырканов жана Максат Алыгулов. Эрнис Батырканов, Максат Алыгуловторду албетте Нефчи сыяктуу командалардын коргоочулары алардын демек мизин кайтарганга жетише алат. Абдышатада демек ошолор болсо, андан сырткары мисалы үчүн Нефчи командасында ошол эле Элдар Молдожунусов түздөн түз голдорго жооп бере турган оюнчу Акабир Тураев дагы азырынча алардын эки тараптын тең чабуучуларынын жолу ачылбай жатат. Себеби Абдышатада дагы Нефчиде дагы коргоочулардын деңгээли өтө жакшы. Нефчиде Азамат Байматов, Аскар Салиев команда капитаны экөө турган учурда аларга гол киргизүү чындыгында өтө кыйын. Абдышатада деле ал жакта коргонууда болуп көрбөгөндөй атаандаштык жаралды. Жада калса азыр кадимкидей келечектин эмес, учурдун мыкты коргоочуларына айланып бара жаткан Кристиан Браузман ал ошентип алмашууда калып атат. Демек Нефчи командасындагы Абдышатан дагы коргонуусу өтө жогорку деңгээлде. Мыкты чабуучу
оюнду утат, ал эми мыкты коргоочулар бул турнирди утат деп айтылган сөз жөн жерден калган эмес. Кайсыл команданын коргонуусу стабилдүү болсо, дал ошол команда чемпионат сыяктуу ушундай алыскы аралыкка чуркагандай мына көп турдан турган турнирлерде албетте коргонуусу мыкты команда демек жеңишке ээ болот. Эртедир кечтир баары бир алар ошол өздөрүнүн стабилдүүлүгүн сактап калат. Азыр болсо Нефчи оң канат аркылуу жүрүшүн баштады. Адилет Каныбеков өнөктөшүнө пасты берип туруп, өзү андан ары жүрүштү улантуу үчүн чуркаган болчу Давлетжан Баратов. Азыр болсо мына бул жерде ошондо Арген Жуматаев менен ойногон, кайрадан Давлетжан, Арген Жуматаев артта мына топ менен ошентип олтуруп, мына азыр борбордук бөлүк аркылуу жүрүштү баштап кеткенге өтө жакын болчу. Бул жерде жыйынтыгында топ дээрлик мына коопсуз аймакка жеткирилди. Убакыт өтүп атат, биз болсо дагы деле гол көрө элекпиз. Гол эле жок эмес, ошол эле учурда кооптуу соккулардын дагы саны дээрлик жок десе болуп атат. Азырынча Рахат Жапаров менен Михаил Паюш чындап мына сейф жасай элек. Атай Жумашев жерге кулады. Тоо үчүн болгон күрөштө Эсенбек Үсөн уулу демек аны арттан коюп кетти го дейм. Башкы калыс Зайнидин Алимов ошол замат дарыгерлер чакырып атат. Баары жакшы эле окшойт, бир сыйра дейм басалып. Мына азыр Эсенбек Үсөн уулу ошентип Атай Жумашев экөөсү бир сыйра кол алышып ордунан туруп кетти. Дарыгерди чакыргандыктан демек Атай Жумашев биринчи аянттын сыртына чыгуу керек. Андан кийин гана калыстын уруксаты менен аянтка кирет. Бул негизги эрежелердин бири. Эреже бузуу катталган болчу. Ошондуктан Абдышата азыр топту оюнга кошот. Стандартты кабыл алды. Камалидин Ташиев Кристиан Бразманга, жок, Бразман бул жакта жүрөт, өнөктөшүнө топту калтырып кетти эле алгач. Камалидин Ташиев ал топту оюнга киргизчүдөй болуп аткан. Абдышатанын курамында албетте мына чындыгында өзгөчөлүү фамилиялар бар деп айтсак болот. Топ каякта жүрөт азыр? Ошол эле мына Камалидин Ташиев бар, Рахат Жапаров бар. Бул тандем Абдышата командасын азырынча чемпиондукка алып бара жатат деп айтсак болот. Ошондо жок эле дегенде экинчи орунда келе жаткан Алайга салыштырмалуу 6 упайга көп. Жана резервде бир оюну бар. Мына азыркы оюн. Бул беттеште ийгилик жаратсанда 9 упай артыкчылыкка ээ болот. Абдышата тең чыкса 7 упай, эгерде жеңилип калса анда 6 упайлык айырма сакталып калат. Мен оюмча Алай бул беттеште Нефчиге күйөрмандык кылат, себеби Абдышата лидер болгондуктан анын упай жоготкону албетте Алай командасына пайда. Нефчиге да пайда, лидерге албетте каршы бардык командалар ошентип айгышкан күрөштү дайыма сунуштап келет. Азыр жакшы бир сокку узатылган болчу Абдышата тараптан. Бирок коргоочудан кайтып, ал жерде Михаил Паюшка деле топ жеткен эмес. Азамат Байматов Аскар Салиевке өткөрүп берди. Жана Салиев акырындап оң канаттан жүрүштү улантуу үчүн пас берген болсо, азыр кайрадан өзү диагоналдык пас дейм, мына сол канатты көздөй канчалык бийик секирди. Ушул жерден Акабир Тураевко бул жок, бул Эсенбек Үсөн уулу. Эсенбек Үсөн уулу өтө бийик секирген болчу. Бирок бийик секирген аздык кылат. Бийик секирип топко жеткенден кийин аны чабуулду улап кете турганда өнөктөшкө бере алыш керек. Азыр Арген Жуматаев сонун ойногон эле. Же бул Адилет Каныбековго дейм. Адилет Каныбеков. Футболдук IQ-су өтө жакшы. Адилет Каныбековдук оюн таласын көрө билгени, техникалык жактан чөбөрчүлүгү жана тайминг, ошол кайсыл учурда пас берип, кайсыл учурда сокку атуу керек, анын баары бар. Адилет Каныбековду бардык жагынан демек төп келишкен футболчулардын бири деп айтсак болот. Эреже бузуу бирок топ Абдышатада, андыктан калыс ышкырыгын жаңырткан жок. Арген Жуматаев оң тараптан Азамат Байматовдон өтүп кете алган жок.
Азамат Байматовдон албетте бир караганда өтүп кеткендей болду эле, бирок ал позициясын жоготуп койгонуна карабастан топту кайрадан алып койду. Ал учурда Эрнис Батырканов. Эмне болуп атат Эрнис Батырканов? Эрнис Батырканов менен азыр бул жерде Давлетжан Баратов. Албетте Давлетжан Баратовдун азыр ачуусу келип кетти. Эрнис Батыркановдун бул жерде жөн эле жерден эмоциясын көрсөтүп атат. Туура эмес, менин оюмча. Жөн эле ойной берсе болбойду. Мейли, ал эрежени бузуп алгандыр. Батыркановдун бутуна тийип кеткендир. Бирок Давлетжан Баратов дал ушул Абдышатада капитандык кызматты аткарып жүрдү. Батырканов болсо Абдышатага демек быйылкы сезондо өттү. Мүнөзү бир аз катаалыраак сыяктуу. Бирок андай мүнөз деле керек. Эрнис Батырканов дал ушундай мүнөзү менен демек улуттук курама командада жүрөт жана дал ушундай мүнөзү менен эл аралык турнирлерде өзүн ишендүү алып жүрөт. Анткени кезинде Кыргызстандын курама командасы бир топ бруталдуу эмес, ошондой бир жоош командалардын катарына кирет деген пикирлер айтылчу. Ушул Эрнис Батырканов сыяктуу демек мүнөздөгү оюнчулар керек. Анткени эл аралык турнирлерде ар кандай сыноолор болот, кагылышуулар болот, бруталдуу оюн жүрөт. Андай учурда мындай нерсе да керектелет. Эрнис Батырканов ушуна конокто ойноп атканына карабастан Давлетжан Баратовго ушундай кыргыз футболунда кадимкидей орду бар оюнчуга анын кадыр баркына карабастан бир сыйра ошентип көрсөткөн болчу. Албетте ал эпизод бир нече убакыт мурда артта калды. Азыр болсо Абдышата бурчтан чыгарууну ишке ашырат. Жана азыр топту бул жерден биринчи аракет менен кайтара албай айпанттын ичине кирип кеткен болчу. 1-2 секундка башаламандык орун ала түшкөн. Албетте Абдышата ал мүмкүнчүлүктү пайдалана алган жок эле. Азыр ошентип кооптуу абалдан топту чыгаруу аракети жүрүп атат. Жана Акабир Тураев азыр сол канаттан ылдамдыкты коштоп күчөтүп жөнөдү. Бирок баары бир топко жете алчудай эмес. Рахат Жапаров, Христиан Браузман оюнга аралашты. Жана Эрнис Батыркановдун дарегине Максат Алуулов. Жок, бул жерде Атай Жумашев жүрөт. Эрнис Батырканов кайда жүрөт? Мына Эрнис Батырканов демек ал бир аз артыракка жайгашкан. Батырканов жана Максат Алуулов. Түзөтүс чабуулга жооп бере турган оюнчулар. Атай Жумашев деле быйылкы сезондо бомбардирлердин тизмесинде бара жатат. Ал дагы өтө жакшы сезонду өткөрүүдө. Негизинен эки команда тең быйылкы сезондо Кыргыз премьер-лигасын утканга, чемпион болгонго татыктуу. Алай болсо экинчи орунда келе жатат. Алар деле чемпион болгонго татыктуу деп айтсак болот. Бирок Абдышата же Нефтчи бул экөөнүн курамы болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлде. Дордой быйылкы сезондо жакшы эмес. Алга дагы чемпиондук үчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгүн бир аз демек начарлатып алды. Бирок алга азырынча 4-чү орунда бара жатат. Нефтчиге караганда 2 гана упайга аз. Нурбаткен командасы алардын азыр 29 упай бар. Дордой болсо 6-чы орунда калып отурат. Дордойдо эми өзгөрүүлөр көп. Акыркы учурларда алар азыр кандай сон мүмкүнчүлүк болду эле. Офсайд болгон экен. Азыр дарбазага таамай сокку узаткан күндө деле баары бир ал оюндан сырт калып бул эсепке кирмеген эмес. Ошондуктан демек бул эпизодко дарбазага таамай топту узата албай калганына кейиштин кереги жок. Азыр эреже бузууну катташ керек. Өтө орой арттан келип ойноп кетти. Ким эле ары жактан эрежени бузуп туруп кайра ары көздөй кетип калды. Калыс азырынча Чыкырбетов эмне кылып атат? Атай Жумашев сары кагаз алып чыкты.
Давлетжан Баратовду эмнегедир Абдышатан оюнчулары такыр аябастан ага каршы эреже бузууларын деп атат. Буга чейин Эрнис Батырканов, азыр дагы бир оюнчу ким экен, ошол заматан бул ким? Камалдин Ташиевго дейм. Камалдин Ташиев менен бул жерде Давлетжан Баратов. Эмне болгон Давлетжанга ушунчалык ачуусу келип калганбы баарынын? Биринчи таймдын башында деле мындай көрүнүш орун алган болчу. Эсиңиздерде болсо, Давлетжан Баратовго азыр Атай Жумашев менен кол алышты. Эрнис Батырканов ал эмне бери тартып атат. Барып сүйлөшүп келейин деп атат го дейм. Ооба, сары кагаз берме. Бирок мен ким экенин билбей атам. Ары жакта ал монитордон көрүнбөй атат. Азыр болсо мына Арген Жуматаевдин дагы ачуусу келе түштү. Эсенбек Үсен уулу. Булардын баары башкы калыс менен Зайнидин Алимов менен келип өздөрүнүн пикирлерин алмашып атат. Топ албетте Нефтчи командасында. Азыр стандарттык абал ишке ашат. Топто Аброр Кыдыралиев, мына бир сыйра оюнчулардын жайгашуусун азыр көз салып байкап атат. Алыскы бурчка топ чыкмак, бирок ошол жерден коргоочулар абалды жөнгө салып кеткен. Азамат Байматов, ага каршы Кристиан Браузман. Эки коргоочу бири-бирине каршы ойногон болчу. Давлетжан Баратов өтө жакшы топко чыга турган оюнчулардан, бою узун деле эмес, бирок ушунчалык туура позицияны кармайт. Ошондуктан дайыма коргоочуларга, эгерде айпаянттын ичинде болсо, коргоочуларга бир топ маселени алып келет. Ышкырык жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Биринчи таймды бүтүрдүк. Азырынча эсеп сандары 0-0. Экинчи тайм орун алып атат, урматтуу көрөрмандар. Ушинтип алмашуу орун алды. Экинчи таймдын башында Келвин Инкум оюн талаасына чыкты. Ал Давлетжан Баратовду демек алмаштырды. Давлетжан Баратовду биринчи таймда Абдышатан оюнчулары кадимкидей ага каршы ойноп атты эле. Демек анын ден соолугун сактап калуу башкы баштыруучу үчүн маанилүү болгон сыяктуу. Бул бир жагынан, экинчи жагынан албетте Келвин Инкум оюнду күчөтө турган оюнчулардан. Ушундай демек көрүнүш бул жерде орун алып турат. Биринчи тайм бүтүп, экинчи 45 мүнөттүк башталган учурда азыр болсо борбордук бөлүктө азырынча топ. Бул Кыргыз премьер-лигасынын 21-чи туру жана дал ушул 21-чи турдун борбордук беттеши 6 упай үчүн болгон таймаш. Лидерлердин кагылышуусу буга чейинки турда Алай менен ойноду эле.
Абдышат экинчи орундагы, азыр Нефчи менен үчүнчү орундагы. Ошентип Абдышатанын чемпиондукка бара жаткан сапарында өтө чоң сыноолор ошентип бул жерде орун алып атат. Алай менен болгон беттеште 2 упайын жоготту. Эми албетте Нефчи дагы дал ушул Абдышатанын упайларын демек тартып алуу аракетин көрөт. Ансыз деле алар өз үйүндө. Адилет Каныбеков эреже бузуу жокпу? Бар экен. Эреже бузуу бар. Тагыраак эсепке алынды. Адилет Каныбековдун сол тизесин илип кеткен болчу ылдамдык менен кирип бара жаткан учурда. Арген Жуматаев топту алып атат. Өтө кооптуу стандарттык абал бул жерде. Азырынча 3 оюнчу, Нефчинин 3 оюнчусу Айпаянттын ичинде Келвин Инкум жүрөт. Эсенбек Үсен уулу келди, Азамат Байматов. Андан сырткары Кабир Тураевди көрүп атабыз. Жана эң аркы чертте турган ал Элдар Молдожунов окшойт. Ошондо экинчи кабатта күрөшө турган оюнчулардын баары Айпаянттын тегерек четинде. Азамат Байматов жакынкы бурчка чукады. Топ болсо алыскы бурчка барган. Бул жакта Келвин Инкумдун дарегине топ келе жаткан учурда Рахат Чапаров топту өзүнүн карамагына алып кетти. Атай Жумашевдин пасы Максат Алугуловго жеткен жок. Өтө көпкө чейин өнөктөштөр позициясын карап чыкты дагы. Азыр Арген Жуматаевдин дарегине ыргытты эле Эсенбек Үсен уулу. Ал жерде Абдышатан оюнчусу аны кайрадан сыртка кетирип салган. Бул ирет Келвин Инкум тоочун күрөшүп атат. Офсайд болду окшойт менин оюнча. Бери жакта капталып калысы көрүнгөн жок. Дал ушул жерден Келвин Инкум демек оюндан сырт калып калган. Чындыгында турниrdик тизмеге түздөн түз таасир эте турган оюн. Кандайдыр бир деңгээлде чемпиондуктун тагдыры чечиле турган оюндардын бири болушу ыктымал. Абдышата биринчи сыноодон азыр көптүр өттү. Алай менен экинчи орунда жаткан Алай менен болгон оюнда жок дегенде ошондо Алайдын упайларын алды. Өзү жоготсо дагы эң башкысы Алайга жакындап барганга мүмкүнчүлүк берген эмес. 0-0 менен тең чыккан. Эми Нефчи менен болгон оюнда дагы жок дегенде аларды өзүнө жакындатып албаганга аракет кылат. Артыкчылыкты Абдышата максималдуу түрдө сактап калганга бел байлайт. Ансыз деле Абдышата конокто ойноп атат. Бул өтө маанилүү таймаш. Нефчиге тескерисинче Нефчи командасы Абдышатага жакындай турган эң сонун мүмкүнчүлүк азыр келип отурат. Бул 3-чү тур. Мындан кийин эки команда быйылкы сезондо Кыргыз премьер-лигасынын алкагында беттешпейт. Калганы демек башка командалардын эсептеринен көз каранды болуп калат. Ошондуктан жыйынтыктоочу демек турлар орун алганга чейин азыркы жеке беттештеги ийгилик жаратуу өтө көп. Маселени чечет. Азыр болсо Эрнис Батырканов жогорку ылдамдык менен жөнөдү. Максат Алугулов сол канатка ачылды. Максатка жетти топ. Жана бул жерде Азамат Байматов Максат Алугуловго мүмкүнчүлүк бербей койду. Чындыгында өзү кулады, бирок ошол эле учурда Максат Алугулов топ менен андан ары кетип кала алган жок. Арттан келип жаңылбасам Эсенбек Үсен уулу болуш керек эле. Ал келип ошентип топту тартып кеткен. Келвин Инкум Эрнис Батыркановдун үстүнө аз жерден үнүп ала жаздады. Жана Эрнис албетте корпус коюп ошол жерде негизинен туура позицияны кармаган болчу. Абдышатан пайдасында Арген Жуматаев азыр өнөктөшүнөн атаандашынан келип бир сыйра кол алышып кечирим сурашып койду. Бул ошондо 21 номердеги оюнчу бул Ислам Межитов. Ислам Межитов дагы ачык лидерлердин бири болбосо дагы, бирок дайыма стабилдүү оюнду өткөрүп турган футболчулардын бири.
оң канатка топ келген. Азамат Байматов албетте экинчи кабатта ким биринчи топко жетет? Албетте Азамат Байматов. Бул жагынан Кыргыз премьер лигасында кимдир бирөө атаандаштык кыла албайт болушу керек. Азыр болсо Эрнис Батырканов оң канатка топту чыгарды. Жана андан аркы чыгарып берүү ошентип ийгиликтүү болгон жок. Ал жакта Кристиан Браузман жүрөт болуш керек. Себеби дал ушул оң канатка демек жооп берип аткан. Жада калса кээ бир учурларда Эрнис Батыркановдон дагы үйдүрөөк жайгашып аткан болчу. Азыр эреже бузуу. Чаулда эреже бузулду. Ал жакта ким 8-чи номер көрүнүп атабы же башкабы? Менин оюмча Давлетжан Баратов оюн таласын таштап кетип, анын ордуна Келвин Инкум чыккан болчу. Азыр Дадахан Юсуповдун колуна топ тийип калды го дейм. Ушул жерде ошондуктан кайрадан топ Нефчи командасына берилген. Келвин Инкум топту өзүндө сактап кала алган жок. Эреже бузуу. Ооба, бутунан тийип кетти Келвин Инкум. Ошондуктан Абдышатага кайрадан топ берилип атат. Калухин аны ишке ашырат. 73-чү номердеги Кайрат Изаков. Кайрат Изаков футбол дүйнөсүндө, демек футбол серепчилери тараптан улуттук курама командага демек бышып жетилип калган оюнчу катары айтып келишет. Бирок акыркы чакырууларда ал Кайрат Изаков оюн талаасына чыккан жок. Чындыгында сол канатты өтө ишенимдүү, жиреп кирип бара турган оюнчулардын бири. Өз позициясынын боюнча Кыргыз премьер лигасындагы эң мыкты оюнчулардын бири деп айтсак болот. Азыр дагы Кайрат Изаков ачылган, аны Рахат Жапаров бир сыйра карады дагы, бирок топту башка оюнчуга берүүнү туура көрдү. Оң канат аркылуу жок. Демек колунан жерге түшүрбөй туруп, атаандашынын айып аянтына жакын жерге чейин топту ошентип жеткирип берип отурат. Азыр болсо мына Аскарбек Салиев ушундай узун пастар өтө көп кездешип атат. Жер аркылуу эмес, мына ушундай пас аркылуу жеткиргенге аракеттер көбүрөөк жасалды чындыгында. Топ Нефчиде сакталып калды. Дагы бир айып аянттын ичине жүктөлгөн топ. Рахат Жапаров албетте эч кандай маселеси топтолот. Жана Абдышата чабуул мулайым деп орто жолдон Адилет Каныбеков алардын демек чабуулдун бизин кайтарып кетти. Андан соң Арген Жуматаев ойногон. Арген кайрадан жүрүштү баштап келе жатат. Сол канатка өткөрүп берди. Жөнөкөй жерден топту кетирип алды. Бул Акабир Тураев болуш керек. Анткени Элдар Молдожунусов бир аз берирээк жайгашкан экен. Акабир Тураевдин жөнөкөй жерден топту жоготуп алганы ошентип чабуулдун мизин кайтарып алды эле. Азыр болсо мына бул жерде 23-чү номерде ойноп аткан Аброр Кыдыралиев. Аброр Кыдыралиев Нефчинин эң тажрыйбасы мол оюнчуларынын бири. Сокку Эрнис Батырканов Атай Жумашевка калтырды эле. Кайрат Изаковдун чыгарып берүүсү. Азамат Байматов аны кайтарды. Арген Жуматаев ошентип отуруп бул жерде абал коопсуздандырылды. Бирок топ Нефчиде болот. Ислам Межитовго дейм азыр топту көтөрүп келе жаткан. Кайрадан бул жерде калтырып кетти. Жок, бул Максат Алыгулов. Максат Алыгулов өнөктөшүнө калтырды. 57-чи мүнөт кетип атат. Жана дал ошол учурда кош алмашуу Нефчинин курамында орун алмакчы. Буга чейин Келвин Инкумду чыгарган болсо, азыр эми 4-чү жана 11-чи номердеги оюнчулар азыр
алмашууга чыкканга даярданып атат. Нефтчи бүгүнкү беттеште жеңишке ойногонго аракет жасоодо. Азырынча топ аянттын сыртына чыга элек. Сыртка чыга турган болсо ошол замат кош алмашуу ошентип ишке ашат. Буга чейин Давлетжан Баратов оюн таласын таштап кеткен. Азыр ошондо 22-4 демек Алимбек Абдакимов аянттан кетет. Анын ордуна 4-чү номердеги Тимур Мажидов кирмекчи жана 11-чи номердеги бул Сардор Сулайманов 10-чу катар санда ойноткан Акабир Тураевди алмаштырды. Ошондо мына легионер алмаштырды жана жергиликтүү оюнчуну жергиликтүү оюнчу алмаштырып кайрадан оюн андан арыланат. Акабир Тураев бүгүн чындыгында өз деңгээлиндеги оюнду өткөрө алган жок. Бир топ эпизоддордо топту жоготууларга алып келген эле. Азыр Нефтчи чабуулда Адилетканыбеков, арта өнөктөшүн Арген Жуматаевди кошкон. Андан ары жок, коргонуудан өтө албай, да ушундай үстүнөн ашырып берүү менен гана бул жакта чыгып атат. Айпаянттын ичине топ жүктөлдү. Жана алмашууга мына жаңы чыккан оюнчулардын бири Тимур Мажидов. Кайрадан оң канатка дагы бир алмашууга чыккан Сардар Сулайманов. Анчыгар берүүсү сокку. Жана Элдармулду Жунусов баш менен ушул жерде Келвин Инкум топту сүзмөк, бирок коргоочулар ага тоскоолдук көрсөтүп кетти. Бурчтан чыгаруу демек ишке ашат. Азыр ошентип мына дээрлик 1 сааттай оюн артта калган учурда эң кооптуу учурлардын бири орун алды. Элдар Молдожунусов өтө сонун алыскы бурчка топту чыгарып берген болчу. Келвин Инкумга бир аз гана жолдун болушу жетишпей калды. Көрөрмандар кадимкидей жанданып атат. Жакынкы бурчка топ кайрадан кайтты. Эрнис Батурканов Атай Жумашев демекте очуп күрөшкөн экен. Азыр болсо мына Сардор Сулайманов өтө активдүү оюнга аралашты. Алыстан сокку, бул ирет Арген Жуматаев тараптан. Ошентип бул сокку менен Нефтчинин чабуулу жыйынтыкталды. Рахат Жапаров азырынча шашпайт, бир аз демин басып албаса, кадимкидей Нефтчи ошентип үстөмдүк кылганга аракет кылып кетти. Мындай кысымга туруштук берүү деле негизинен оңой эмес. Ошондуктан Рахат Жапаров бир сыйра шашпай карап туруп андан кийин өнөктөшүнө пас берген болчу. Калухин менен Келвин Инкум азыр экөө бир топко бара жаткан. Калухин албетте анын позициясы жакшы болчу, ошондуктан топко биринчи жеткен. Адилетканыбеков ал на Сардор Сулаймановго калтырган. Сардор ага каршы коргоочулар ишенди ойноп атат. Бул жерде Камалидин Ташиев коли менин оюнчу ага каршылык көрсөтүп калган. Дагы бир аянттын ичине топ жүктөлдү. Келвин Инкум башы менен сүздү. Азыр болсо топ караңыздар, көз ачып жумганча ошентип Паюштун дарегине чейин жетип келди. Максат Алыгулов алдын ала топ каяка барарын билип, ошол жака чуркаган болчу. Албетте Азамат Байматов менен экинчи этажда, экинчи кабатта демек күрөшүү кыйын. Ошондуктан ал топту сүзгөндөн кийин кайсыл жерге жетсе ошол жактан ага жетип барам деген ой болгон. Бирок Паюштун да бою узун, андан сырткары албетте ал дарбазачы колу менен ойноп аткандыктан Максат Алыгуловго албетте экинчи кабатта мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошентсе дагы ал бир абалды курчутуу үчүн барып көрдү. Келвин Инкум Адилетканбековго ооба дагы ошондой жана анын соккусу.
Ал учурда мына 62 мүнөт демек орун алып атат. Параллелдүү демек оюндагы эсептерди айтып аткандай эреже бузуу Арген Жуматаев тараптан Дадахан Юсуповду бул жерде жабыркатып кетти. Атайын эмес, албетте тоо үчүн болгон күрөштө мына ушундай кокустук орун алды. Дадахан Юсупов капитан өзү аны орундан тургузуп атат. Капитандын сөзүн угуу керек. Орундан тур десе, демек жабыркаганына карабастан орундан туруп ары көздө өзүнүн позициясын ээлөө үчүн басып кетти. Оң канат, сол канатка Христиан Браузмандын тепкен тобу албетте өзү ойлогондой эмес, дарексиз болуп чыкты. Аянттын сыртына ошентип кетип калды. Топ азырынча мына борбордук бөлүктө ошентип сакталып атат. Бул эки команданын демек кийинки оюндары тууралуу сөз кылалуу. Ошондо кийинки беттешин жок, азыр мына бул кооптуу абалдан кийин баш менен сокку Сардор Сулайманов тагыраагы экинчи кабатта топко жеткен болчу. Ушунда Абдышата кийинки беттешин 14-чү демек октябрда Дордойго каршы өткөрөт. Эми ошол мезгилде Нефчи болсо Алай менен беттешет. Эки команда үчүн тең кийинки тур бир топ сыноо беттештерден. Дордой албетте азыр Алай экинчи кабаттан Азамат Байматов дээрлик топко жетип баргандай көрүнгөн. Ал жерден дарбажага сокку сатып кете жаздады. Максат Алгулов ылдамдыгын күчөтүп атат. Сардор Сулайманов сол тарапта, Атай Жумашев оң тарапта. Мына Атайга ошентип топ берилген болчу. Жана азыр Максат Алгуловдун тепкен тобу жок, Атай сол жок, Сардор Сулайманов ал ошондо Сардор эмес, Атай Сардар, ал болсо тескерисинче Нефчи командасынын оюнчусу. Бул жакта ошентип оң канаттан жүрүш оң тарап менен уланып туруп, бирок иш жүзүнө ашпай калды. Демек коргонуу эки тарапта тең жакшы сапаттуу оюнду жүргүзүп атат. Келвин Инкум коргоочуларды эң жүдөтө турган оюнчулардын бири ошол Келвин Инкум десем болот. Өтө шамдагай, бат кыймылдаган оюнчулардын бири. Кийинки турдагы демек жалпы командалардын беттештерин эсиңиздерге салып өтөлү. Кара Балта 13 октябрда Алга менен беттешет. Ал эми Каганат Ош шаарында Илбирсти кабыл алмакчы. Нурбаткен болсо Талант менен ойнойт. Ошондо Талант өз үйүндө ойнойт, Нурбаткен конокко келет. Абдышата менен Дордой Кант шаарында беттешет. Нефчи болсо Ошко барып, ошондо Алай менен таймашат. Эмки турдун борбордук беттеши ошол Нефчи менен Алайго деп ойлоп атам. Ал жерде экинчи орун үчүн болгон, же болбосо лидерге жетүүгө болгон аракеттер көрүлөт. Ошондуктан 22-чи турда эң негизги күйөрмандар күткөн беттеш да ушул Алай менен Нефчинин ортосунда болот. Андан сырткары Абдышата Дордой таймашы дагы күйөрмандардын кызыгуусунда болору шексиз. Себеби Абдышата лидер, ал чемпиондукка бара жатат. Ошондуктан бардык күйөрмандар үчүн кызыктуу. Азыр пенальти барбы жокпу? Калохин демек баары жайында дейт. Ал эми Келвин Инкум ушул жерде катуу жабыркаган сыяктуу. Башкы калыс кандайдыр бир Зайнидин Алимов бул жерде эреже бузууну кол жаңсоосу менен да көрсөткөн жок. Мына оң бутунан жабыркаптыр. Зайнидин Алимов аны ордунан тургузуп койду. Акырында дагысынан таптап демек оюнду улоо керектигин айтып өттү.
стандарттык абалы ишке ашат азыр. Буштан чыгаруу өтө өзгөчө траектория менен Адилет Каныбеков жер аркылуу андан ары жүрүшүн уланткан эле. Азыр эми экинчи кабатта Келвин Инкум топко жетти, жана сейф. Рахат Жапаров өз командасын азыр голдон сактап калды. Өтө керемет сокку. Чындыгында жакынкы кыска аралыктан Рахат Жапаров ошентип реакция жасаганга жетишти. Кайрадан буштан чыгаруу ишке ашат. Аброр Кыдыралиев стандарттык абалды берип жаткан мезгили, бул иретте жакынкы бурчка жана Эрнис Батырканов ошол замат топту алып туруп каршы чабуулду баштайм деген. Ал эми андан кайткан топ ошентип аянттын сыртына кетти. Арикан Абдурахманды көрүп атасыздарбы? Ал дагы өзгөчө активдүү. Ал мезгилде 32 номерде бул Мирбек Акматалиев Максат Алыгуловду алмаштырды. 9 номерде ойноп аткан Максат Алыгулов ошентип бүгүнкү беттеште голсуз оюн талаасын таштап кетти жана ушул учурда анда мүмкүнчүлүк деле болгон жокпу дейм. Абалды курчутууга деле активдүү катыша алган жок. Максат Алыгуловду демек Нефчинин коргоочулары бүгүн ойноткон жок. Ал учурда азыр Абдышатанын дагы бир оюнчусу жабыркап жерде жатат. Дадахан Юсупов деген бул. Өтө интенсивдүү оюн болгондуктан неченчи ирет мына ушундай оор кагылышуулар орун алып атат. Бир сыйра мына суусун кандырып алып туруп, азыр аянттын сыртына бул жерден чыгышы керек. Алгач Дадахан Юсупов ошентип дарыгерлердин коштоосунда чыгыткысы жок, өз эле абалы жакшы эле экен. Демек азыр көз ачышканча бир нече убакыттан кийин кайрадан өз командасына жардам берүү үчүн оюн талаасына кирет. Топ оң канатка өрүлгөн болчу. Ал учурда бул жерде Элдар Молдожунусов, азыр Келвин Инкум жүрүшкө кайрадан берди Элдарга. Ал арттагы оюнчу аркылуу ушул сол канаттагы мындай линияга чейинки оюнду жүргүзүп атышат. Айпаянттын ичине топ кирип туруп кайрадан чыгып кетти. Азыр болсо Абдышата топ менен болот. Дагы негизи убакыттын бүтөрүнө 20 мүнөттөй бар. Ошентип 70 мүнөткө жакын убакытта биз азырынча гол көрө элекпиз. Абдышата буга чейинки беттеште дагы ошондо 0-0 ойногон. Азыр дагы дал ошол эсеп саны менен келе жатышат. Жалпысынан Абдышатанын киргизген голдорунун саны 43. 20 беттеште ошондо 43 гол жараткан. Болгону 8 гол өткөрүп алган. Чындыгында Абдышатанын коргонуусу өтө мыкты. Быйылкы сезондо ошондо киргизген жана өткөрүп алган голдорунун айырмасы 35. Бул болуп көрбөгөндөй көп эсеп саны. Ал эми бул жагынан Нефчи бул көрсөткүч боюнча албетте анчалык Абдышатаныкындай мыкты эмес. Абдышата 8 гол өткөрүп алган болсо бул демек эң жакшы көрсөткүч ошол Кыргыз премьер-лигасында. Ал эми Нефчиники экинчи көрсөткүч бул жагынан. Алар болгону 17 гол өткөрүп алган. 17 гол ошон менен 3-чү орунда турат. Алай болсо 18 гол өткөрүп алган. Ортодо бир гана топ айырма бар, бирок Нефчинин коргонуусу дагы бир топ жакшы деңгээлде. Бирок ошонткенде деле Абдышатага караганда 2 эседен көп гол өткөрүп алып атышат. Нефчинин киргизген голдорунун саны 33. Ошондо Алайдыкы да 33. Жана алганыкы да 33. Ал эми 6-орунда бара жаткан Дордой болсо 35 гол жараткан.
ошондо Алай Нефтчи, Кочкор Ата үчөөсү ушул демек 21 турга салыштырганда баарынын киргизген голдорунун саны бирдей. Ушунда өзгөчө бир статистикалык көрсөткүчтөр бар. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде команданын сүрөттөлүшү тууралуу кабар берет. Абдыш Атанын быйылкы коргонуусуна өзгөчө баа берүү керек. Абдыш Ата дайыма ийкемдүү комбинациялык футболду сунуштап келген. Бирок мынчалык ишенимдүү коргонуу дайыма аларда орун алчу эмес. Ошондуктан стабилдүүлүк жетишпей, эң керектүү упайларды жоготуп, мына чемпиондукка бир аз жетишпей калчу эле. Чындыгында мыкты коргонуу бул чемпиондукту алып келет, айрыкча чемпионатта. Ошондуктан Абдыш Атанын ишенимдүү бараткан жөн жерден эмес. Мирбек Акматалиев азыр Атай Жумашевке жана кайрадан Мирбекке топ жетти десек жетпей калды. Эң акыркы көз ирмемде коргоочу анын жолун тосуп кетти. Ауттан топ оюнга кошулат. Азырынча шашпастан бир сериалды карап чыкты дагы Келвин Инку менен ойноду. Бул 4-чү номердеги Тимур Мажидов. Топ аутты көздөй баратат. Мирбек Акматалиевдин бутунан демек сыртка чыгып кетти. Мирбек Акматалиев чет өлкөдө өзүнүн сезонун өткөрүп, андан кийин дал ушул 3-чү айлампа башталаардын астында ал кайрадан Абдыш Атага келди. Бул жакка келгенден кийин албетте титул утканга да жетишти. Азыр болсо сол канаттан топуна Нефтчи аркылуу уланып атат. Айпаянттын ичине топ жүктөлдү. Жана Арген Жуматаевка жетпей калды азыр. Дал ошол жерден коргоочу абалды жөнгө салып кеткен. Азамат Байматов кайрадан Айпаянт жакка топту алып барып атат. Азыр Эрнис Батырканов ушул жерден суурулуп чыкмак. Бирок Аскар Салиев ага мүмкүнчүлүк берген жок. Жок, өзү чуркап өткөнгө мүмкүнчүлүк берди, бирок топту алып калды. Жыйынтыгында топ менен өтпөгөндөн кийин ал жакка чуркапчунун негизи жок. Мааниси жок, ошондуктан ал ошол замат токтогон болчу. Азыр Арген Жуматаев бул жерде андан келген топту Ислам Мижитов демек кайтарып кеткен. Карасаңыздар, солдон оңго, оңдон солго ошентип топту бири тарапка узатып коюп эле турат. Эмнегедир комбинациялык жүрүштөр бул жерде жок болуп аткан. Азыр эреже бузуу Ислам Мижитов ушул жерден демек Аброр Кыдыралиевке каршы эреже бузуу алды. Сары кагаз көрсөткөн атат азыр. Зайнидин Алимов кызыл кагазды колуна кармап алганбы? Кызыл кагаз. Ошентип демек Ислам Мижитов азыр оюн талаасын таштап кетет. 15 мүнөт бар таймаштын бүтөрүнө. Калган убакытта Абдыш Ата бир оюнчуга аз ошентип беттешти өткөрмөкчү. Азыр мына Сардор Сулайманов өзү Ислам Мижитовду узатып бара жаткан. Бирок андан ары линияга чейин алып барбастан албетте ордунда калды. Дадахан Юсупов бул жерде өзгөчө демек талашып тартышууга барып атат. Ары жактан демек Арлен Шаршембеков келип бир нерсени айтып кетти. Арлен дагы демек оюн талаасына чыккан экен. Арлен Шаршембеков келечегинен көптү үмүттөндүргөн жаш оюнчулардын бири. Калухин азыр топ менен Айпаянттын ичине аны жүктөдү. Экинчи кабатта топ үчүн күрөш. Азыр Нефтчинин оюнчусу жабыркады. Дадахан Юсупов ушул жерден тизеси менен омурткасына тээп кеткендей болду. Бул ким болду экен? Алыстан ким экен? Адилет Каныбеков. Карасаңыздар, белин кармап азыр жерде жатат. Абада турган учурда жанагы
өтө бош болот дене калкып турган учурда. Ал жерде акырын сокку заса деле өтө катуу тиет. Дадахан Юсуповго азыр ооз-2 эскертүү берилип атат. ооз-2 эскертүү берилип атат. Мүмкүн эгерде VAR системасы болсо, аны карап чыгып туруп, сары кагаз берет беле. Негизинен күтүп атат. Дал ушул Кыргыз футбол союзу биз деле эртерээк VAR системасы кирсе, бир топ маселелер албетте чечилмек. Ушундай кээде тактай турган учурлар албетте болуп калат. Бул замандын талабы, буюрса жакынкы сезондордо Кыргыз премьер-лигасына дагы VAR системасы кирет. Бул тууралуу мен Кыргыз футбол союзунун жетекчиликтери менен да сүйлөшкөм. Алар долбоор негизинен даяр. Жакын арада ал ишке ашат болуш керек. 17 жана 28 номердеги оюнчулар демек даярданып атат. Ошондо 17 номерде мына Элдияр Сардарбеков өткөн турда гол жараткан оюнчу демек аянтка кирет. Андан сырткары 20 номерде Ахлидин Исраилов. Ахлидин Исраиловду дагы биз оюн талаасынан көрөбүз. Ошондо Арген Жуматаев аянттан кетти. Дагы бир оюнчуну байкап көрүш керек, дагы ким кеткен. Абдышата бир оюнчуга аз эми, алар албетте коргонууга көбүрөөк басым жасайт, чабуулга чыгуу алар үчүн демек каршы эпкинде өздөрүнө гол өткөрүп алуу коркунучун жаратат. Ошондуктан биринчи кезекте өздөрүнүн жарым аянтындагы бардык зоналарды жабыш керек. Андан кийин оюнчулар ашып калса, албетте чабуулдан мүмкүнчүлүктү байкап көрөт. Эрнис Батырканов борбордук чабуулчу болуп калды. Мындан ары демек дал ушул Христиан Браузман ал стабилдүү түрдө демек азыр ошондо коргонууда болот. Буга чейин эсиңиздерде болсо ал кадимкидей чабуулга аралашып атты эле. Ошондо Ислам Мejitов кызыл кагаз алып оюн талаасын таштап кеткен. Жана Мирбек Акматалиев жок, ал кетти. Христиан Браузманга калтырды. Ушул жерден эреже бузуу демек орун алган болчу. Жок, Браузман да ары кетип туруп, бул жакта Калухин. Экинчи кабаттан Азамат Байматов. Көрсөңүздөр, андан топту экинчи кабатта тартып алуу өтө кыйын. Дадахан Юсупов Келвин Инку менен талашты. Жана эреже бузуу бул жерде жок. Кайрат Изаков жүрөбү. Кайрат Изаков азыр оң канатка өтүп кетти эле. Жок, Кайрат Изаков эмес. Азыр болсо мына ошондо Камалидин Ташиев топко барды. Өтө жакшы чыгарып берүү. Алыскы бурушка өтө сонун пас чыккан болчу. Убакыт болсо өтүп атат. Дагы 10 мүнөт бар. Нефчи командасы мына ушул бир оюнчуга көп болуп турган мезгилде аны колдонбосо, мен оюнчу Абдышата негизинен тең чыгууга деле макул болот го дейм. Бир оюнчу аз болуп турган мезгилде. Азыр сокку Арлен Шаршембеков тараптан ишке ашты, бирок коргоочудан кайра кайткан. Сардор Сулайманов, Адилет Каныбеков сол канатка. Жок, биринчи дем менен демек чабуулду ишке ашыруу мүмкүн болбой калды. Бир топко 2 оюнчу келип алган, Келвин Инку менен мен оюнчу ал жерде Ахлидин Исраилов болушу керек эле. Аскар Салиев, Эрнис Батыркановду ары чуркатып, бери чуркатып, ошентип ага топту бербей койду. Андан кийин 4 номердеги Тимур Маджидов ал дагы Эрнис Батыркановго
топты алдырган жок. Батыркановдун ушинтип азыр активдүү оюнду жүргүзгөнү туура, себеби алар бир оюнчуга аз. Ошондуктан коргонууда коргоочулар кыйналып калбаш үчүн ал чабуулда максималдуу прессингди ишке ашырып туруусу керек. Азыр болсо бул жерде Мирбек Акматалиев калды. Эрнис Батырканов кайда жүрөт? Ал демек артыраак бир аз чегинде окшойт. Жок, мына Мирбек кайрадан артта. Борбордук ошондо чабуулчу катары дал ушул Эрнис Батырканов ойноп атат. Мына сол канатта Мирбек ачык жана анын дарегине пас келди. Аны Аскар Салиев жолунан тосуп чыгыш керек. Мирбек Акматалиев сокку uzatуучу позицияга чыгып туруп тепти эле, топ тескерисинче сыртты көздөй айланып кетти. Бул жерде ишти көздөй чемирилбестен карама каршы тарапка кетип калды. Болбосо сонун позицияга чыккан болчу Аскар Салиевди сол жакта калтырып туруп, өзү мына каршы эп менен оң жакка өткөн эле. Эгерде тең чыгуу болсо, ошондо демек Абдышата 47 упайга ээ болот. Ал эми Нефчи 36 упайга ээ болот. Алгада 33 упай бар. Ошентип азырынча албетте чемпиондук үчүн ат салышкан командалардын саны жетиштүү. Кандайдыр бир деңгээлде Абдышата ишенимдүү алды болсо деле теориялык жактан көп нерсе өзгөрүп кетиши ыктымал. Азыр Дадахан Юсупов ошондо оюн талаасын таштап кетет Нефчинин курамында. Анын ордуна 7 номер менен Амир Жапаров оюн талаасына кирмекчи. Гол керек деп көргөндөр. Демек алга сүрүп атат. Мен оюнча Доболбастын үнү коштолуп атканына караганда бул Абдышатанын көргөндөрү сыяктуу. Алар бир оюнчуга аз, андыктан аны ишке ашыруу албетте оңой болбойт. Ошентип Амир Жапаров да оюн талаасына кирди, Арлен Шакшенбеков дагы, Мирбек Акматалиев дагы, алар баары оюнга аралашкан, бирок кандайдыр бир чабуулдун нугун өзгөртүп кетүү аларда болгон жок эле. Азыр Ахлидин бутуна сокку жеп алды окшойт Исраилов, жана ушул жерден Амир Жапаров демек сол канатка топту жеткире албай калган болчу. Мирбек Акматалиев арттагы өнөктөш Бравозман менен ойноп атат. Жана ушундай эле Арлен Шакшенбеков. Азыр болсо Нефчи чабуулга чыкканга аракет жасайт. Карасаңыздар, топ серпилип үстүнөн өтүп бара жаткан болчу Эсенбек Үсөнұлунан. Ал учурда ошентип арттагы оюнчулар бирсейде ойноп келди дагы. Азыр Нефчинин пайдасын болот топ. 5 мүнөт калды негизги убакыттын бүтөрүнө. Убакыт уламдан улам өтүп атат. Ал эми 0-0 эсеби дагы деле сакталып турат. Кыргыз премьер лигасында эң аз упай чогултуп келе жаткан ушул 21 турда бул Кара Балта командасы. Өткөн турда алар алгачкы жеңишине жетти. Ошондо Илбирсти 1-0 жеңип 3 упайга ээ болгон. Ага чейин 2 тең чыгуусу бар болчу. Ошондо аларда 5 упай. 10 команданын ичинен ал эми 9-орунда Талант командасы турат. Аларда 14 упай бар. Илбирс 25 упай менен 8-орунда. Азыр болсо сокку. Өтө сонун соккуну бул жерде ишке ашырды Абдышатанын оюнчусу. Бирок ал албетте баары бир голго айланып кеткен жок. Михаил Паюш ушул жерден идеалдуу сейфти жазат деп айтсак болот. Эгер Абдышата азыр гол жаратып ала турган болсо, анда туюк коргонууга кетмек дагы, калган 4 мүнөт ичинде ушул артыкчылыкты сактап калуу аракетин көрмөк. Аскар Салиев. Беш мүнөт кошулду деп айтып атат. Демек убакыт жагынан маселе бар сыяктуу.
аз эле убакыт калыптыр, демек ошондо дагы болжол менен 5 мүнөттөй таймаш орун алат. Азыр болсо Калухин анын эки тарабынан тең прессингке, демек кысымга алып келген оюнчулар бар болчу. Аскар Салиевдин бутунан топ аянттын сыртына кетти. Христиан Буразман азыр топту оюнга кошот. Мирбек Акматалиев топ үчүн күрөштү. Эрнис Батырканов эгерде ал топту алып калса деп жолун ачык позицияга демек чыгып бара жаткан болчу. Арлен Шаршембеков, азыр болсо Рахат Жапаров, Рахат эмес, Амир Жапаров жана бул жерден Азамат Байматов топту кайтарды. Айып аянттан демек топту алысыраак кармаганга аракет кылып атышат. Чечүүчү мүнөттөр ошентип ишке ашып жаткан учуру Абдышатан ошентип дагы бир чабуулунун чабуулу жокко чыгып отурат. Айгышкан күрөш ошентип орун алып келип 89-чу негизи эле беттеш соңуна жакындап бара жаткан учурда 0-0 эсеби сакталып турат. Ошондо биз Каганат 7-чи орунда деп айттык. Буга чейин Ылдыйдан өйдө келип атпадык белем. Кара Балта, андан өйдөрөөк Талант жайгашкан, Илбир 8-чиде, Каганат 7-чиде, Дордой болсо 6-чы орунда. 28 упай бар. Каганатта дагы 28, азыр дагы бир кооптоо ал. Рахат Жапаров азыр топту ишенимдүү өз карамагына алды. Арткы демек эсеп тактасында 47-чи мүнөт деп турат. Ошондо демек азыр 92-чи мүнөт орун алып жаткан сыяктуу. 93-чү мүнөткө кетти. Негедир ошондой таблодо эки башкача убакыт бул жакта чыгып калды. Эмнеси болсо дагы жок дегенде 1-2 чабуул уюштурууга убакыт жетиштүү. Арлен Шаршембеков атандашты артта калтырып өзү чуркап келе жатат. Бул жерден паузаны кармады дагы Амир Жапаровго берди. Амир Жапаров ал Мирбек Акматалиевке. Мирбек топту оң бутуна алган болчу. Эрнис Батырканов, Амир Жапаров. Амир Жапаров топту ушул жерден сактай албай калды. Бир аз бийигирээк келип калды эле. Албетте Амир Жапаров узун бойлуу оюнчулардын катарын толуктабайт, ошондуктан бийигирээк келген топту токтотон деп тескерисинче аянттын сыртына чыгарып алган. Азыр Эрнис Батырканов жерге бир кулап кайрадан турду. Жана азыр топ үчүн күрөш бул жерде орун алып атат. Элдар Сардарбеков коргоочуга максималдуу түрдө ыңгайсыздык жаратканга аракет кылды. Атай Жумашев топ менен. Мирбек Акматалиев, Амир Жапаров жана ага кайрадан өнөктөшүнөн топ келди. Айпаянтын ичине топту жүктөп атат. Мирбек Акматалиевке жакшы мүмкүнчүлүк жаралгандай, бирок аны эки коргоочу коргоп келди, бирок ошонусу да пас бергенге жетишкен эле. Эрнис Батырканов топко жетпей демек атаандаштын тоскоолдугунан кулаган, бирок калыстын ышкырыгы ал жерде да үнсүз болду. Ошондо жыйынтыктоочу азыр мүнөт орун алып атат. Левчи чабуулда. Бирок ал дагы ошентип ийгиликтүү эмес. Эң акыркы жыйынтыктоочу мүнөт азыр орун алып атат. Амир Жапаров шашпайт. Эми бир оюнчуга аз болуп аткандан кийин Абдышатта ошентип Нефчиден, Кочкор Атадан бир упай алып кетсе, бул деле жаман эмес. Эң башкысы негизги түздөн түз атаандашына ошентип жакындаганга мүмкүнчүлүк берген жок.
беттеш соңуна чыкты, урматтуу футбол сүйүүчүлөрү. Ошентип Нефчи Абдышата 0-0. Биринчи орунду дагы деле сактап турат. Абдышата командасы алар ошентип 47 упайга ээ болду. Нефчи 36 упай менен 3-чү орунда. Беттеш соңуна чыкты, демек сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттик. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Саламатта калыңыздар.